Assalamu alaikum урматтуу жактырмактар. Көрүп атканыңыздар 2022 жылдын 10.04 чоң мост чыккан турбинасы бар. 10.04 турбиналык. Алдына көрсөтүп таштарын толук кылып беребиз. Артына көрсөтүп таштарын толук кылып беребиз. Аппарат өзүнүкү электронный аппарат. Проте аппараттан бир жаңы комплект кылып кошуп берем. Азыр нормально иштей берет, кийин алмаштырып алсаңыздар болот. Алды арты дөңгөлөктө такыр армор компания алмаштырып беребиз. Жылын карасаңыздар 2023 айдыкы 2 евро кабина үстү ачыла турган, кондиционер печке бардыгы толук. Мынакей сиденьялары ичин карасаңыздар, наборку сандыктары бар. Артын басалы дегендер, мына арты баса турган түрү. Бардыгы нормальный. Эгер кимге ушундай 2022 жылдын 10.04 керек болсо байлансаңыздар болот. Assalamu alaikum урматтуу жактырмактар. Көрүп атканыңыздар Kubota 2020 жылдын японский Кытайга экспорт болуп кирген түрлөрү. Заводдон 2020 жылы ошо Кытайга киргенде 2021 жылы иштеген тракторлор. Мына паткак турган ошо Кытайда ошо алет дегет нетиге дегенде мына жууп тасталап өсө көп эмне кылып кетпей ушул алетинде ошо иштеп нормальный келген тракторлор абал жакшы. İçin karasаңыздар, сиденьялары, içki салондору таза. Артында мыналары бар. Окей. 这个干了多少小时啊，美女？美女，这个时标多少小时？时标大概？这时标多少小时？ 时标多少个小时？自己看一下。 иштегенин көрүп көрөлү, канча саат иштептир. Бул Кытай сатып келген өзү да билбейт экенде экинчи жолу болчу. Ой,你这个没有钥匙嘞? Просто чыкшы жок экен, бирок Кыргызстанга жетиши 2020 жылы экен туугандар. Кыргызстанга жетиши $22,000. 2020 жылдын Kubota 954 экспорт нускасы. Assalamu alaikum урматтуу жактырмактар. Көрүп атканыңыздар 2023 жылы заводдон чыккан Lowellдун компаниялары шалы буудай орсоңуздар болот. Арткы аштык кампанын объему 1.8จุ立方 两仓两仓啊，两仓的话，他们两仓它不一样的，这是1.9立方、1.8立方、1.8立方。这个呢？那个是24年要贵一点了。那边是24年要贵。不是，把这个三个都是1.8立方是吧？对对1.8。 аштык кампасы 1.8 кубтук туугандар. 1.8 кубтук 140 аттын күчү 2023түккө туугандар. Такыр ал иштеген абал эч кандай ремонтка же краскага түшкөн абал жок. Ушу бир жылдан иштеп келген компаниялар. Эгер кимге ушундай керек болсо байлансаңыздар болот. Евро кабиналар ичинде кондиционер печке бар, понни иштейт. Жылдарын көрөбүз. 2023 7 ай. Көрүңүздөр 2023 такыр кабинанын ичине киребиз. Бисмилла деп туруп мына карасаңыздар, сиденьялары мынау башкарган тетиктери бардыгы нормал. Мынау камерасы. Көрүңүздөрбү? Кондиционерлери такыр нормально иштейт. Арттары таза буюрса, көрүңүздөр, иштери таза. Окей. Алдылары да таза. Мына, көрсөңүздөр көрүңөрбү? Мындай. Кимге ушундай компаниялар керек болсо байлансаңыздар болот. Кыргызстанга жетиши 14.500 менен ош пишкеге жеткизип беребиз. Растумушка сыртында болот. Растумушка канча деп сурай берген байкелерге бул 2023түккө бул компаниялар 140 болгон кезде примерно 2000ден 2,5 чекинде расчет алып койсоңуздар болот. Жаңысын алсаңар билесиңер өзүңөр, рас болгондо буларды бир 25ден 30 миңге жетпесе, 25дин тегерегинде Кытайдын өзүндө турушчулар 180 миң юан, $25,000 жаңылары.
$14.500 кырсаң жеткизип беребиз. $2,500 тегерегинде расчет аласыңар Росомошкага. 2.000ден 2,5 чактында. Ошто Росомошка арзан болот буюрса. Ассаламу алейкум достор, жактырыңыздар. Мына көрүп Orlend'дин 135 ат күчүндөгү комбайн маш, буудай, шалы, пурчак, зыгыргычы, либойный орсоңуздар болот. Эң жаңы типтеги Евро кабина карасаңыздар, жанында кичик терезеси бар, ичи кондиционер печкасы бардыгы нормально иштейт. Мына сиденьялары карасаңар мындай китеттер менен толук чыккан. Абалы таза. Бул 2023 11 айда заводтан чыккан, иштеген 2024 6 айда. Жок. 6 айда тура. Ошо кезде иштеген да. 2024 күнү иштеген. Компаниянын абалы состояниясы жакшы туугандар. Бунун аштык кампасынын объему 1/9. 1/9 экен аштык кампасы 1/9. Мотор мына жагын карайлы. Ана карасаңыздар, али краскасы кетпеген. Bir сезон иштеген. Мына. Кимге ушундай жакшы абалдагы компаниялар керек болсо байланысаңыздар болот. Мына эми азыр мындай компания сезону келип калды туугандар. Алдын ала тайындык көргүлө. Качан сезон келгенде алам деп Кытайда сена өрлөгөндөн кымбат экенин деп оозуңарды карап отурбай, башыңарды тырмап. Сразу сезондон 2-3 ай, 4 ай алдын даярдык кылсаңар азыр арзан мезгили. Бу канча болот дегенде Кыргызстанга жетиши $15,000. Анакей 1/9 135 аттын күчү ма, беркине 110, анан 115 ат эмес, 135 аттын күчү. Жогору функциядагы эң жогору Евро кабина, жогору комплектте. Саламаттар, урматтуу жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар 1 2 3 4 5 6 7 тал мини пресс подпорщиктер. Буну кандай кылат дегенде бактын арасындагы өзүңөр кичине тракторуңар болсо, өзүңөрдүн жеке ишиңер кылганга 1-2 соттик, 5 соттик жериңердеки чоң трактор чакырыштын кереги жок. Өзүңөр күнүмдүк турмушуңарга жетет. Кичиктеги мини powershifter. Асли өз кезинде заводтон чыккан кезинде ошол 1400ден 1500 тегерегине чыккан. Азыркы турушпалары $1000. Bir көбүрөөк ала турган болсоңор $900 берет экен. $900 ошо турушпасы. Кимге керек болсо байлансаңар болот. Кыргызстанга ушул жердеги жол акы, экспорт акмет Кыргызстанга жетиши болуп примерно ошол сомго 150 000 сом тегерегинде Кыргызстанга түшөт туугандар. 150 000 сом тегерегинде. Мына жаңы иштеген эмес, ошо тура берип, искат ашып калгандарда ошо тура берип раз неметип кеткен датта просто эч кандай иштелген немелер эмес. Дөңгөлөктөр ошо тура желдер чыгып кеткен, сразу желди берсе эле либой кете берет. Ошо 150 000 сом менен Кыргызстанга жеткизип беребиз. Кимге керек болсо байлансаңар болот. Мини powershifter. Ассаламу алейкум достор. Азыр мында дагы жерге келип калдык. Ошо пресс подпорщик бар. Эртеңкинен жоо болот. Азыр мына жактакка келип бу жерде карап атабыз. Азыр дагы эле Кытай жок. Ысыкта бир жакка кетип калганбы билбейбиз. Түш болуп калган. Ошо карап атабыз. Экинчи колдор бар экен, жаңылары бар экен лоболдор. Азыр Кытай тап, бааларын тактап, бирөөдөн айтып видеого жолоп коем туугандар, кичине күтүп турасыздар.